Бүгүнкү чогулган комиссиянын отурумунда мурдагы ажоонун дарегине бир топ олуттуу айыптоолор айтылды. Убактылуу комиссиянын төрагасы мыйзам талаптарына ылайык экс-президент статусунан ажыратылгандан кийин гана жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экендигин айтып, адегенде ушул маселенин башын ачып алуу зарылчылыгын белгиледи. Катта орусча айтылды. Ошо каттын кыргызчасынын, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, 6 бетин карасаңыздар, мындай текст бар. Бийликтин баардык бутактарын өз кызыкчылыктарына пайдалануу менен Алмаз Шешенович Атамбаев уюшкан кылмыш топторун түзүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттерди жана массалык маалымат өкүлдөрүн өз режимине каршы чыккан адамдар катары куугун токтоого душар кылган. Ушундай күнөө коюлуп атат. Ушул канчалык негизде анык экенин текшерүү үчүн биз бүгүн ошого жооп алыш үчүн тийиштүү адамдарды чакырдык. Экс-президентке 9 пункттан турган айып тагылууда. Алардын арасында ыйгарым укуктарынан аша чапкандык менен пайдалануу, бийликти узурпациялоо, айрым аткаминерлерди саясий куугунтукка алуу, коррупциялык аракеттерге жол берүү сындуу бир канча айыптоолор бар. Бүгүн чогулган комиссия мурдагы президенттин ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен саясий куугунтукка алуу маселесин карашты. Андан тышкары анын өкмөттү жетектеп турганда да кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыбы ачыкталды. По поручению Атамбаева Алмаза Шешеновича Мурдагы президент Дастан акционердик коомунун кээ бир кызматкерлеринин жардамы менен Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз ээлеп алган. Учурда ал жерде үй курулган. Ошондой эле Атамбаев премьер-министр учурунда өкмөттүн токтому менен Аламүдүн районунун Байтык айылынан 35 гектар жерди айыл чарба категориясынан коттедж шаарчасын курууга калктуу пункт категориясына чыгарган. Ысык көл райондук администрациясынын жана Чоң Сары Ой айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин мыйзамсыз иштеринин жыйынтыгында Чоң Сары Ой айылында 4 гектар жер мамлекеттик керектөөгө тиешеси жок максатта Фрунзе ЖЧКсына берилген. Кийин ал жер экиге бөлүнүп, анын укугу Атамбаевке берилген. Буга кошумча башкы прокуратура тарабынан Бишкек жебин модернизациялоо долбооруна кол коюуда коррупция фактылары боюнча иш козголгон. Депутаттар билдиргендей, экс-президенттин бул ишке тиешеси бар экендигин анын саясий билдирүүлөрү тастыктап турат. Бардык саясий чечимдер, анын ичинде компанияны тандоого макулдук боюнча чечимдер жеке мурдагы президент тарабынан кабыл алынган дешти. Мындай чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн президентин чечүүчү роль ойногондугу, мамлекеттик органдардын жана кызматчылардын жоопкерчилигинин мамлекет башчысынын тышкы саясатта милдеттерин жетишсиздиги менен шартталгандыгы тууралуу саясий билдирүүсү менен далилденет. Натыйжада мамлекеттик кызыкчылыктарга өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул боюнча АКСте болуш керек иш. Ошо боюнча айтсаңыз, Атамбаевдин кандай тиешеси бар? Бұл факт РПП-га катталып, бүгүнкү күндө башкы прокуратурага жөнөтүлгөн тергөөнү уюштуруу үчүн 319 берене коррупция белгилери менен экс-президенттин тиешеси бар деп материалдар бөлүнүп, атайын РПП-га катталып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Депутаттар экс-президентти Крим төбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууну уюштуруу боюнча да айыптап, тиешелүү органдардын жообун угушту. Алмаз Шешенович Атамбаевдин тикелей көзөмөлдүү координациясы жана тапшырмасы боюнча Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушунун уюштурулгандыгын коррупциялык жол менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлык алынган деп ойлойбуз. Бул иш кимде? Бул иш тергөө кызматында Ички иштер министрлигинде. Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Бул иш боюнча маалымат каражаттарда белгилүү болгон ченемдик маалыматтарды биз бергенбиз. Бир топ министрликтердин жетекчилеринин үстүнөн, кызматкерлеринин үстүнөн азыркы күндө юридикалык баа берүү үчүн тергөө иштери жүргүзүлүп, азыр текшерүүдө. Аяга экс-президенттин тиешеси барбы? Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттүн вице-премьер-министри Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөткөн атат. Ушул бошотууга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген деп. Экс-президентти иммунитетинен ажыратуу маселеси өткөн аптада Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрүлгөн. Ага ылайык парламенттин тармактык комитети комиссия түзүү чечимин кабыл алган. Мен айтайын дегеним, коррупциялык көрүнүштөр, узурпация көрүнүшү Атамбаевдин кыймыл аракеттеринде өтө көп болгон. Аткаруу бийликке да түздөн түз киришкен. Ошол эле Бишкек ЖЭП боюнча өзүнүн визасы турат. Кандайча ал өкмөттүн ишине киришет. Ошол эле түндүк түштүк альтернативный жолду мен ишке ашыргам дейт.
Жепті да мен ишке ашыргам деп расмий түрдө айтпады. Датка кемин боюнча мен ишке ашыргам дейт. Нарын, жогорку нарын каскадын, анын бүт иштер кандай болгонун, мамлекетке канча зыян келтирилгенин, канча мамлекетке карыз болуп элибиздин моюна илингенин аны баарыбыз жакшы билебиз. Белгилей кетсек, бүгүн депутаттардан турган комиссия экс-президенттин бийликти узурпациялоо маселесин карады. Кийинки отурумдарында экс-президенттин коррупциялык иштерге аралашуусу боюнча айыптоолорду угуп, тиешелүү укук коргоо органдарынын баяндамасын угат. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Ошондо